Biterim котелубузду орнотуп бүттүк. Bir çelek kömür menen sonun bol ысыды. Hazır ölçtü. Ölçüp turgan uçuru. 1 gradus 65 gradusda turат. Mına kömürübüz. Жарым күйүптүр, жарымы турат экен. Өзү Маркайдын таза көмүрүн алып келип сата турган аканын үйүндө бул. Ошондуктан көмүрү деле эч кандай бир без вопрос күйүп атат. Мына азыр 46 градуста турат эле. Мына 70ке чыкса эле сразу вентилятор иштейт. Өзү негизи кышында элдер 45-50 максимум ошондой кармайт. Иншалла ошо жетет дейт. Анан буну бир катар күйгүзүш кандай болот, иштетиш кандай болот айтып өтөм. Вентилятор иштеп аткан маалда, мына дейлик, вентилятор иштеп атат. Иштеп аткан маалда ошо выход кнопкасын бир жолу басасыңар, вентилятор өчкөндөн кийин ушу үчөө эшиктен кайсы бирин ачам десеңер, күл алам десеңер, көмүр салам десеңер, ыш тазалайм десеңер, ушу үчөөнөн бирөөсүн обязательно вентиляторду өчүрүп туруп анан күйгүзүшүңөр керек. Анан түздөн-түз келесиңерде градус көтөрүшүңөр керек болсо, градус көтөрөсүңөр, градус түшүрүш керек болсо түшүрөсүңөр. Эч кандай ашыкча кнопканы басыштын кереги жок. Аны койгонуңардан кийин силерге керектүү газ. Андан кийин деле башка кнопканы басыштын кереги жок. Ушундай кылып вентиляторлорду, компьютерлорду полный установка кылып алсаңар боло берет өзүңөр деле иншалла.